Barыңыздарга салам, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер менен түстүү тасма берүүсү жана мен Айжамал Амангелди. Бүгүнкү чыгарылышыбызды көркөм чыгармачылыкка арнайбыз жана биздин таланттуу инсандарыбыз жөнүндө айтып беребиз. Бизди аягына чейин көрүңүздөр. Кыргызстанда скульптор кесиби белгилүү эмес. Анын үстүнө кесиптин ээлеринин көпчүлүгү эркектер. Буга карабастан таланттуу скульптор айым Тамила Маматова өзүнүн иштери менен бөлүшүп, интернет аркылуу Кыргызстанда гана эмес, башка өлкөлөрдө да белгилүү боло алды. Ал эми биз анын ишканасына барып келдик. Показывайте нам свою обитель. Топор. Да, типа топор, это могу я глину помешать. Тамила Маматованы тартуулаганга кубанычтабыз. Кыйын жана кызыктуу кесиптин ээси Айкелчи. Девчата, по здоровью у вас все в порядке? Вы же давно работаете. Пожалуйста. Нормально. Дай бог. Упало у меня железо, 2 дня мучилась, пошла в поликлинику, сняли там железо. Оказывается, сюда попало, да, кусок железа. Да ладно камни, это что-то себе отпилить же можно. Однажды женщина в Италии, из Африки была она, вот тут отпилила с болгаркой, не смогла потом работать дальше. Тамила мыкты иш жасады. Белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматовдун эстелигин жаратты. Андан кийин ал белгилүү болуп калды. Шедеврлердин кайда жана кандайча жаралгандыгын өз көзүбүз менен көрүү үчүн кыздын өнөрканасына келдик. Стенка скоро закончится. Ну да, тут Ух ты, ничего себе! установлено в Астане, Алмате. Правильно говорю. Правду говорю. Вот первый эскиз. Он совсем другой, да? Вот даже вот отсюда началось, который Айтматов. Мунун баары бир нече жыл мурун Тамила окуган Санкт-Петербургда башталган. Өзүнүн дипломдук иши үчүн Айтматовду тандап У алган. него очень фактурное, интересное лицо. Характер очень тяжелая была. Дээрлик шыпка жеткен 3 метрлик Айкел. Тамила цехта жалгыз иштеп, Айтматовду жалгыз жасады. Көз карашы, позасы, кайчылашкан колдору бул жерде баары кокустан эмес. Делала наброски. Когда я чай пью, тоже рисую его. Когда сплю, тоже думаю, как этого передать. Түнкүсүн уктабай, аябай аракет кылды. Анткени Чыңгыз Айтматовдун образы ар бир кыргызстандык үчүн өзгөчө. И вот решение вот такой поза тоже сама придумала. В основном я заметила его фотографии. Он часто вот так делает почему-то. Вот так сидит или вот так сидит. Часто есть такой у него моменты. Его взгляд далеко, прищуривающие глаза, не открывает вот так. Он прищуривает глазки, и при этом он смотрится как задумчивый. Иштеп чыгуу үчүн 1 жыл, дагы 6 ай аткаруу үчүн кетти. Атактуулук кокусунан келди. Тамила жасаган ишинин сүрөтүн жарыялап, андан кийин башка социалдык тармакка кирген эмес. Бир күнү телефонуна 10 000 деген билдирүүдөн ойгонуп, көптөгөн лайктар, көптөгөн репосттор жада калса, анын ишинин сүрөттөрү менен мемдерди көрдү. Тамила Маматова буга чейин дүйнө жүзү боюнча ондогон командировкаларга барганы менен азыр Бишкекте жашап, иштеп жүрөт. Өткөн жылы Түркияда, ага чейин Крымда жана 2 жолу Италияда болгон. Жакында ал Париждеги симпозиумга өзүнүн чыгармаларын тартууламакчы. Тамиланын кыялы бар.
Айтматовду толугу менен чоподон өз каражатынан жасаган. Ал эми келечекте демөөрчү тапса, таштан жасайт деп үмүттөнөт. Баса Чыңгыз Төрөкуловичтин туугандарына чыгарма аябай жакты. Жазуучунун балдары жана эжеси Роза анын устаканасына келишип, көпкө сүйлөшүштү. Таланттуу Тамила Айтматовдун айкели Эркиндик бульварына орнотулуп, адамдар ушул скульптура жанында жолугушса деп кыялданат. Кыялдар орундаларына айкелчи ишенет. Мисалы, Тамила Жалал-Абад облусундагы бир айылдан келген жаш эле кыз. Кичинекей кезинде чоң энеси оймочуну жана чоң атасы Темир Устаны көрүп, аларга окшоп иштегенди кыялданчу. Атактуу скульптор болуп көп саякаттоону каалачу. Бүт баары дал ушундай болду. Таланттуу айкелчи Тамила Маматовага ийгиликтерди каалап кетебиз. Кыялдар чындыгында эле орундалат. Чыгармачыл адамдардын ой жүгүртүүсү өзгөчө жана кызыктуу. Аны биз алардын иштеринен көрө алабыз. Ал эми чыгармачыл чектөөлөр кылымдан кылымга скульптор, сүрөтчү, музыкант жана жазуучулардын иштерин эрежелер менен көзөмөлдөп келет. Бул чектөөлөр иштегенге тоскоол болобу же жардам береби? Бул тууралуу кийинки видеодо. Сизден бирөө жаңы нерсени ойлоп табууңузду суранганын элестетиңиз. Ойлоп табуучу нерсеңиз каалаган формада же өлчөмдө болушу мүмкүн. Чыгармачылык эркиндик ушунчалык сонун сезилет. Бирок көпчүлүк адамды бул эркиндик тупикке алып келиши мүмкүн. Эч кандай жетекчилик жок, башы же аягы жок. Көрсө чексиз эркиндик ар дайым эле пайдалуу боло бербейт экен. Чындыгында ар кандай долбоор көптөгөн факторлор менен чектелген. Мисалы, акча каражаттары жана материалдар менен, ошондой эле физиканын өзгөрүлүсүз мыйзамдары менен. Бул факторлор чыгармачыл чектөөлөр деп аталат жана алар биздин максаттарга жетүү үчүн түзүлгөн чектөөлөр. Бардык кесиптердин чыгармачыл чектөөлөрү бар. Архитекторлор, сүрөтчүлөр, жазуучулар, инженерлер жана илимпоздор аларды карманышат. Көптөгөн тармактарда чектөөлөр изилдөөнүн жана ойлоп табуунун кыймылдаткычы катары өзгөчө ролду ойнойт. Илимий процесстин жүрүшүндө чектөөлөр эксперименталдык проект түзүүнүн ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Мисалы, жаңы вирусту изилдеп жаткан окумуштуулар ойлошот. Бул вирус дененин клеткаларын кандайча жуктуруп аларын айтып берчү экспериментти өткөзүү үчүн кандай куралдар менен методдорду колдонсо болот. Жана бул жаңы вирустук штаммды түшүнүүгө тоскоол болгон менин билимимдин чектери кандай? Чектөө техникасы жана ага пайдалуу нерселерди ойлоп табуу үчүн илимий ачылыштарыбызды колдонууга мүмкүнчүлүк берет. Мисалы, Марстын бетине аман-эсен түшүп келүү үчүн кыймылдаткычтарга таянган Викинг 1 жана 2 аппараттарына көңүл буралы. Маселе эмнеде? Бул кыймылдаткычтар топурактын үлгүлөрүн булгап, конгон жерге химикаттарды таштап кетишет. Ошондуктан жаңы чектөө киргизилген. Зонду Марска жер бетинен химиялык заттар түшпөшү үчүн кантип жеткирсе болот? Pathfinder'дин кийинки миссиясы амортизацияланган баллон системасын колдонуу. Булгоочу күйүүчү майларды күйгүзбөстөн марсаходду бир нече жолу секиртип, андан кийин Марстын бетине токтотуу. Убакыт өткөндөн кийин биз кызыгуу менен мурункудан да чоң марсаход жөнөтүүнү кааладык. Бирок ал коопсуздук жаздыкчасын жаратуу үчүн өтө чоң болгон. Ошентип дагы бир чектөө пайда болду. Марстын топурагын ракета күйүүчү майынан коргоп, чоң марсаходду кантип түшүрөбүз? Буга инженерлер тайманбас идеяны сунушташты. Алар асман кранын иштеп чыгышты. Оюнчуктар менен толгон кран машина сыяктуу ал марсаходду планета үстүнөн көтөрүп түшүрдү. Ар бир ойлоп табуу менен инженерлер илимий ой жүгүртүү адаттарын көрсөтүштү. Алдыга жылуу үчүн учурдагы технологиялардын чектөөлөрүнө дал келген чечим. Кээде бул прогресс ыкчам болот. Мисалы, марсаходду кондуруу үчүн парашютту кантип жакшы жасай алам? Кээде инновациялык процесс болот. Мисалы, парашют бизге туура келбесе, кантип максатка жете алабыз? Эки учурда тең, чектөөлөр ар бир максатка жетүү үчүн чечимдерди кабыл алуу процессинде жардам берет. Мисалы, Марстын дагы бир көйгөйүн чечүү максаты турат. Космонавттарды жөнөтсөк, алар сууга муктаж болушат дейли. Бизге суунун тазалыгын 100% камсыз кылган чипкалоо тутуму керек.
Бул өтө татаал чектөө жана учурда бизде керектүү технологиялар жок болуп калышы мүмкүн. Бирок ушул максатка жетүүгө аракет кылып, биз ойлоп табууларды колдонуунун башка жолдорун табышыбыз мүмкүн. Инновациялык суу ичип калуу тутумун түзүү, кургакчыл аймактарда иштеген дыйкандар үчүн чечимди камсыздай алат. Же булганган шаарларда муниципалдык сууну тазалоо ыкмасын ойлоп тапсак болот. Чындыгында көптөгөн илимдин жетишкендиктери бир тармактагы кокустуктар экинчи тармактын чектөөлөрүнө тийгенде пайда болду. Окумуштуу Александр Флеминг Петри табагындагыны жаңылыш менен чуктурганда биринчи антибиотик пенициллин табылган. Ушул эле нерсе синтетикалык боекторго, пластмассаларга жана порохко да тиешелүү. Алардын бардыгы жаңылыштык менен жаратылган, бирок башка чөйрөлөрдөгү көйгөйлөрдү чечүүгө жардам беришкен. Чектөөлөрдү түшүнүү илимий прогресске түрткү берет. Чектөөлөр чыгармачылыктын негизи. Илгерки замандан бери биздин апаларыбыз жана чоң апаларыбыз кийиздерди жана шырдактарды жаратышат. Аларда сайылган ар бир оймо жана белги өзгөчө бир мааниге. Жакында Айтиев атындагы ИЗО музейинде өткөн аруу эне батасы көргөзмөнүн максаты кыргызстандыктарга кийиз жана шырдак аркылуу маанилүү маселелер жөнүндө айтып берүү. Бүгүнкү күндө бизде ар кандай маалыматташуучулар көп болгондо, сиздерди дагы бирин эстөөгө чакырам. Бул туш кийиз. Бул жөн гана үй жасалгалоосу эмес, аялдардын бир мууну экинчи муунга өткөрүп бере турган билдирүү. Жылына сулуу жаз келет, адамга шаттык алып келет. Өмүрдү кайра жашарткан адамга качан жаз келет. Өмүрдү кайра жашарткан адамга качан жаз келет. Коомдук фонд Ачык линия студиясы, Конзу дизайн студиясы, 7-Асман студиясы жана Көркөм сүрөт музейи кызыктуу долбоорду сунуштайт. Аруу эне батасы мультимедиалык интерактивдүү көргөзмө. Бир жагынан бул чебер уста сайган атайын килемден токулган байыркы кийиз килемдеринин экспозициясы. Ошол эле учурда булар ийне сайган аялдардын, алардын үй бүлөлөрүнүн жана жалпы элдин окуялары. Туш кийизди илгери чоң энелер жана апалар кыздары үчүн сеп катары саймалып беришкен. Бирок бул жөнөкөй эмерек эмес. Биз бул каттын бир түрү деп атай алабыз. Сайма сайган аялдар килемди өзгөчө мааниге жана күчкө толтурушат. Ар бир оймо келечектеги үй бүлөгө же муунга калуу катары. Ар бир оймонун, ар бир белгинин мааниси бар. Бир оймо чийимде менин үйүмдө кут болсун деп жазылган. Дагы бир эне мындай оюн билдириши мүмкүн. Данды саймалап, өзүнүн кыялдарынын, балдарынын өсүшүн тилеши мүмкүн. Кыз бул килемди үйүнө илгенде, жашоосунда кыйынчылыктар болсо, ал бул килемди карап, төмөнкүлөрдү көрүп, мен үй бүлөм үчүн баалуулукмун деп түшүнөт. Тотукан апа 70 жылдан ашуун вакыттан бери сайма сайып келет. Ушул мезгилде көптөгөн окуялар болуп өттү. Бирок кол менен дагы деле оймо чиймелерди саят. Өз учурунда ага апасы үйрөткөн экен. Мага апам үйрөткөн. Ал абдан жакшы сайма сайчу. Мен үйрөнгөндө 8 жашта элем. Ал эми 12 жашымда бул көргөзмөгө коюлган нерселердин бардыгын өзүм сайма менен сайгам. Туш кийизди бүткөндө ата-энем аябай сүйүнүштү. Буларды сеп катары беребиз деп айтышкан. Андан кийин 7-класстан кийин турмушка чыктым. Китепканачы болуп иштей баштадым. 35 жыл иштедим. Муну менен катар сайма сайганды токтоткон жокмун. Мен көп жумуш жасайм. Боз үйлөргө жасалгаларды, шырдактарды, термелерди жана бешкештелерди жасайм. Вместе с этим я рукоделием занимался. Я очень много работы делаю.
Бул долбоор бир гана көргөзмө эмес. Онлайн Ак Бата сайтында 7 аялдын окуялары камтылган. Сүрөт, видео жана аудио. Документалдуу анимация веб долбоору сайма сайган аялдар жөнүндө гана айтып бербестен, чоң энелер окуяларын өздөрү алып барган аянтча. Муундар ортосундагы диалог, маданиятты жана кол өнөрчүлүктү сактоонун маанилүүлүгү, ошондой эле бүгүнкү күндө актуалдуу болгон маанилүү билдирүү ушул долбоордун маанисине киргизилген. Көргөзмөнүн авторлору үй бүлөлүк баалуулуктар жөнүндө сүйлөшөт. Аялдардын оор бөлүгүн бурмаланган көз карашта эмес, тескерисинче үй бүлө, күч жана бакыттын булагы деген ойду билдиришет. Биз зордук зомбулук жөнүндө сөз кылганда коом билет, бирок уккусу келбейт. Коомдо көптөгөн стереотиптер бар болгондуктан, бул маселе жөнүндө коомубуз менен кантип башкача сүйлөшсөк болот деп ойлондук. Мисалы, стереотиптердин бири күйөөсүнүн үй бүлөсүндө зордук зомбулукка кагылган кыз кете албайт, ата-энесине арыздана албайт. Жана ушул жагынан тушкиз кат катары болушу мүмкүн деп ойлодук. Кат деген бата, бул кызына бактылуу жашоо каалаган эненин ар бир ою. Эненин каалоосу чындыкта оор күндөрдө жардам бере албаганынан айырмалана алабы? Ошондуктан кыз кыйын болгон кырдаалда ал жалгыз эмес деп айтуу үчүн пайда болгон. Анын артында анын үй бүлөсү, ата-энесинин бардык баталары бар. Когда ей трудно, она не одна. За ней ее род, за ней ее все благословения от ее родителей. Көргөзмө ИЗО музейинде март айынын аягына чейин уланат. Эгер жетишпей калсаңыз, Ак Бата сайтынан онлайн режиминде көрө аласыздар. Ал эми кийинки видеодо кыргыз кийиздери жана шырдактары жасалуучу процессин көрө аласыздар. Колуңуздарды буруңуздар. Кыргыз калкынын декоративдик кол өнөрчүлүк искусствосу көчмөндүк көп кылымдаган тарыхынан улам келип чыккан. Кыргыздардын кооздукка умтулуусу элдик ой-чабыттардын укмуштуу образдарын жаратып, көркөм көз жүгүртүүнү өркүндөтүүгө алып келген. Табият, кар баскан аскалуу тоолор, оргуштаган суулар жана бийик тоолуу өрөөндөр менен мамиле кылуу кыргыздардын мүнөзүн жана ийкемдүү көркөм табитин калыптандырган. Кыргыздар килемдерди жана күнүмдүк турмуштагы башка буюмдарды жасоо үчүн кийизди байыркы заманда эле колдонуп келишкен. Искусствонун бул түрүн өнүктүрүү жана өркүндөтүүгө түрлүү таасирлер болгон. Жашоо шарттары, климат, жаратылыш шарттары жана социалдык таасир. Бүгүнкү күнү Кыргызстанда кийиз килемдеринин ичинен шырдак эң белгилүү. Ал эң татаалдарынын бири болуп эсептелген мозаика техникасы менен аткарылган. Мында шырдактын эң башкы сапаты узак мөөнөт колдонууга боло тургандыгы. Мындай килемдердин орточо кызмат өтөө мөөнөтү 100 жыл. Айрым учурда андан дагы көп. Шырдакты жасоо сырларын биздин чоң апаларыбыз менен алардын апалары билишкен. 75 жаштагы Айнаш Дүйшөкеева кыргыздардын улуттук килемин жасап чыгуунун бүтүндөй жүрүшүн айтып бермекчи. Эрежеге ылайык ал кийиздин эки түрүнөн жасалат. Жогорку катмары жука материалдан, ага түстүү сүрөт түшүрүлөт. Ал эми төмөнкүсү калың кийизден, кара же күрөң түстөгү. Боелгон кийиздин үзүктөрү бирге коюлуп көктөлүп чыгат. Оймолору боор сыныгы менен түшүрүлөт. Андан кийин курч, кайчы менен кесилип алынат. Шырдак жасаш үчүн кийизди жакшы тандаш керек. Кийизди тандап алып, аны түстөп, формасына келтирип, ага чейин ütүктөп, кийизди жакшынакай кылып түстөп, жакшы кылып. Андан кийин ою салганга даярдайбыз. Бор менен салам, шырдакты баары эле жасашат. Бирок оюга келгенде көп киши токтолот. Ою салыш үчүн аны оюнун түрлөрү бар. Ою кыргыз баласына аябай сиңген. Ал оюну келтирип салыш керек. Тегеретте тигип алсак да болот. Азыр убакытка байланыштуу
баардык шарттар болсо бар, ошондуктан ийне менен сайып коюп эле. Экөөнү кесишим керек да, бирөөнүн ичи үстүнө чыгыш керек, бирөөнүн астына түшүш керек, ошондо айкалышып. Бирөөнүн негизи ак болуп калат, бирөөнүн негизи боз болуп калат. Ошондуктан экөөнү тең өгүн жерди каратыш керек. Эгер экөөн жерди каратпай койсо, анда төп келбей калат ою. Оюшун даярдагандан кийин муну кесүү керек. Кескенде аябай төп кесиш керек. Сызыктан да көп чыгарбаш керек. Анткени эки кийишти кесип атам. Эгер туура эмес кесилип калса, дагы жакшы болбой калат. Ошондуктан төп кылып шашпай кесүүгө туура келет. Контурун кесип алгандан кийин материалды бөлүп туруп, алдыңкы бети ак, арткы бети боз болгудай кылып которобуз. Андан кийин биринчи тарабынан экинчисинин үстүнө коебуз. Ал кезде алар дал келүүгө тийиш. Анын бардыгын чыйратылган жип менен тигебиз. Кесип алгандан кийин ортосун мындай бөлүп алып, үстүн астына, астын үстүнө келтирдим. Ошону бириктирип тигип атам. Мына үстүн тиктим, эми астын тигем. Ошондо бири-бирине шайкеш окат келет да. Үстүнкүсү астына, астыңкысы үстүнө түшөт. Жээк деп коебуз, же милте деп коебуз, крученый нить. Муну салып, анан тигүүгө туура келет. Жээк колубуздан түшпөйт такай. Муну бурап турабыз мынтип. Бекем жип керек, анткени тартып тигебиз. Килемди жасап чыгуу техникасынын элементтеринин бири болуп шырык саналат. Баса килемдин аталышы дагы ошондон улам келип чыккан, шырдак деп. Шырып тигүү буюмдун узак мөөнөткө колдонулушуна көмөк көрсөтөт. Ал сүрөттүн дизайнын кайталайт. Андан оймо кийиз оймонун ичинен дагы, сыртынан дагы сакталып турат. Үчүктөп бүткөндөн кийин муну ичке салып, анан шырып баштайбыз. Шырыгам бышык болуш үчүн, бекем болуш үчүн, катуу болуш үчүн. Ошон үчүн керек шырык керек да. Бул жерде эки кийиш биригип атат, асты менен үстү. Аны тыкыйта шырып койсо катуу болуп, көпкө чейин кызмат кылат. Анан жакшы да көрүнөт да. Ичин салып алып, тегерете тигип, анан шырык башталат. Шырык Не үчүн тигип алыш керек? ары бери жылбаш үчүн. Жылбаш үчүн тегерете тигип алат. Шырыганда убакыт аябай көп кетет. Мисалы, тегерек босийдин шырдактарын 6-40 деген шырдакты мен 1 айда, 1,5 айда бүтүрөм. Мындай шырдактар 3 күндө, 4 күндө шырылып бүтөт. Овальный чыгат, мындай тегерек чыгат, квадрат чыгат, ар кандай формадагы шырдактар чыгат. Шырылып чыккандан кийин шырдактын четтери чыйратылган жиптер менен тигилет. Анан ал көпкө кызмат кылуусу үчүн аны айрым учурда буу менен бастырып коюп туруу зарыл. Болду. Кыргыз кийиз киремети шырдак даяр болду. Ал эми чыгарылышыбыздын аягында сиздерге жагымдуу ырдестени тартуулайбыз. Бул ыр маанайыңызды көтөрүп, сиздерге позитивдүү таасир этет деп үмүттөнөбүз.
Жашқарым бас болсо чоңой, жараткан үчүн болсо, деги жай-жайына койсочу. Бас болсо чоңой, кызыл өңдөн нур кетти. Деги кыз копарбасо болсочу. Деги кыз копарбасо болсочу. Жигит өлбөс болсо чоңой, жигит менен кыз өлсө, деги жерге көмбөсө болсочу. Жашка барар болсо чоңой, кайран жаштыкко менен, деги жаза баларо болсочу. Деги жаза баларо болсочу. Ушундай нотада көркөм чыгармачылыкка арналган чыгарылышыбыз аягына келди. Сиздер үчүн берүүбүздү пайдалуу жана кызыктуу кылганга ар дайым аракет кылабыз. Айжам Алмангелди түстү тасма берүүсү. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө.